Ички иштер министрлиги такси кызматын лицензиялоо мөөнөтүн 2026 жылдын 1-июлуна чейин узартуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Эске салсак, 2025 жылдын 12 сентябрдан тартып жеңил автоунаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу ишмердүүлүгүн лицензиялоо башталган. Кийинчерээк 2025 жылдын 3-декабрында министрлер кабинетинин токтому менен лицензия алуу мөөнөтү 2026 жылдын 1-февралына чейин жылдырылган. Учурда өлкө аймактарында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бардык бөлүмдөрүндө лицензия берүү күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 8000ге жакын жаран жана 300дөн ашуун юридикалык жак лицензия алышкан. Жарандардын кайрылууларын эске алуу менен Ички иштер министрлигинин такси кызматын лицензиялоо мөөнөтүн үстүбүздөгү жылдын 1-июлуна чейин узартты. Азыркы тапта таксиге лицензия берүү өлкө боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрүнө жүргүзүлүүдө.